Мына ушул биздин курган там. Ушул мынакей толугу менен баардыгы жыгачтан. Жалаң жыгачтан турган бул үй 15 күнү даяр болгон. Ишкер Болсунбек Казаков муну Табаска эс алууга келген меймандар үчүн конок үй катары курган. Мында бүт шарт бар болгондуктан жеке турак жай катары да жашоого эң ыңгайлуу дейт. Үйдүн жалпы баасы 1 миллион 200 миң сомду чапчыган. Бул жерде өзү 72 квадрат болуп салынды. Бул жерде 2 комнат жатаканасы менен. Мынакей бул жерде балдар үчүн, анан бул жерде ата-энелер үчүн салынган 2 комнаттан болду. Анан баягы замандын талабына ылайыктуу бул жерде бардык шарттары бар. Мынакей туалет, душтарына чейин ичинде киргиздик. Бул жерде ошо конок күтүүчү залы. Эми бир үй бүлөгө керектүү бардык шарттары менен салынды. Бүт шарты бар бул үйдүн ичи тышы полуда жыгачтан. Каарманыбыздын айтымында ал өзү да ушундай тамда жашайт. Мындай үйгө актап сыртоо, евро ремонт дегендин да кереги жок. Ичи жылуу. Ал эми бөлмөлөрдө экологиялык талаптар сакталып, өрт коопсуздугу да эске алынган. Азыркы күндө толугу менен айта алам, бул үйдө негизи эле жашаганга салса абдан жакшы болот экен. Анткени биринчиден эко там, абдан жылуу там, экономичный там. Өрт коопсуздугуна байланышкан бардык процедураларды өткөрдүк да. Терезесин дагы жыгачтан салдырып атабыз, анткени үй дем алыш керек да. Үй канчалык жакшы дем алса, ичинде жашаган адамдар дагы жашаганы, дем алганы, ден соолугу дагы абдан жакшы болот да. Ошон үчүн 100% экологиялык материалдардан колдонуп атабыз. Азыркы кымбатчылыкты эске алганда ушундай жыгач үйлөр чөнтөккө эң ыңгайлуу дейт каарманыбыз. Ананда мындай тамдарды шаарга гана эмес, айыл жерлерине тоого да курса болот. Муну долбоор катары ойлонуп, жаштарга атайын программа иштеп чыкса жакшы болмок дейт. Баягы айрыкча жаш үй бүлөлөргө ушул тамдарды банктар аркылуу, ипотека аркылуу бир жаштарыбызга жеткиликтүү үй деп туруп жеткирсек болот экен да. Доступный болуп атат да, $200 под ключ деп биз сунуш берип атабыз. Жаштар деле баары түшүнүп калды. Мурункудай тиги 2 метр фундаментин куруп, анан кийин 4 метр стенасын куруштун кереги жок. Мына 10 күн, 15 күндө, 20 күндө тамдуу болуп, жашнака болуп жашап, анан самый главный экологиялык талаптарга жооп берген тамы да. Талас шаарынын тургуну жыгачтан эс алуучу жайларга конок үйлөрүн да курат. Тажрыйбасына таянып, азыр люстрасына чейин жыгачтан болгон медициналык клиника салып жатат. Арзан жана тез бүткөн мындай имараттарды салууга азыр башка облустардан да буйрутмалар түшкөн. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.